4 май айлык ала турган күнүбүз эле праздникка байланыштуу банктар иштебей ал элек мен. Негизи биз бир айда 2 жолу айлык алабыз. Ал акчаларды кантип табам жана канча акча табам бир күндө видеонун аягында билип аласыз. Биз аялдар үйдө отуруп эле эртең менен таңыбызды бир жака жумушка шашып бушуп бирөөнүн колунда иштейин дебестен үйүмдө отуруп эртең менен мен жөө жүрүштөн баштаймын. Бир саат жөө жүрүп келип андан соң үйдө тиричилигим менен эле алек боломун. Балдарыма чай берип, эчкилерим саап алам дагы. Анан 20-30 мүнөт телефонго убакыт бөлүп туруп кайра эле үйлөрүм жыйнап кечки ужинге даярданам. Мына ушинтип отуруп эле күнүгө бир 20-30 мүнөт, бир саат убакыт жумшап эле мен бир күндө 15 күнгө чыккан айлыгым 32 000 сом экен. Ошондо мен бир күндө 2133 сомго иштедим. Элестетип коюңуздар. Үйдө устамды багып, балдарымды карап, ден соолугума кам көрүп, эчкилерим саап, үйлөрүм жыйыштырып отуруп эле күнүнө 2133 сом тапсам. Каалоочулар болгон болсо силерге дагы үйрөтөм. Бул кандай жумуш деп кызыгып аткан болсоңор, бул даяр бир системаны эле күндө аткарып коюп эле телефондун жардамы менен күнүнө акча тапсаңар болот. Андыктан мага жазгыла, силерге дагы бекер үйрөтөм. Үйрөтүү жана кошулуу бепбекер.